Göz карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Ош шаарында 7000ге жакын адамды жумуш менен камсыз кыла турчу текстиль фабрикасы курулууда. Курулушка 970 миллион сом жумшалган. Бул өндүрүштө Германия менен Япониянын шаймандары колдонулат. Фабриканын негиздөөчүлөрү өздөрүнүн 19 миллион доллар каражатында жумшашкан. Бул фабрика кийим-кече, шым, трикотаж буюмдары жана кеземелерди чыгарат. Фабрика жылына 16 000 тонна чийки-затты талап кылат. Анын баарын жергиликтүү дыйкандардан сатып алуу пландалууда. Ал үчүн Кара Суу жана Нокен райондарында пахтаны кайра иштетүүчү завод куруу каралган. Текстиль фабрикасы ишке берилип баштаса, 1000ден 7000ге чейин жаңы жумуш орундары түзүлөт. Эске салсак, мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков учурда иш сапары менен Ош облусунун кыдырууда. Анын алкагында фабриканын курулуш иштери менен да таанышкан. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому 44 миллион 158 миң сомго тендер жарыялады. Бул каражатка Ош эл аралык аэропортунун оңдоо түзөө иштерине жумшалат. Анда аэропорттун жарык берүү системасы, коммуникациялык жабдуулары жаңыртылып, аэродромдун учуп конуу тилкеси жасалат.